Өлкөнүн тоген тармагын терең билген тажрыйбалуу адистер, экономисттер жана саясаттануучулар Кумтөр кеніндегі экологиялык абалды жакшыртуу максатында Кыргызстан менен Центера Голд компаниясы ортосундагы макулдашууну талкуулашты. Эки тарап апта башында келишимге кол койгон. Стратегиялык келишим узакка созулган сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ишке ашкан. Эксперттер эки тараптын мунасага келиши чоң жетишкендик деп баа берүүдө. Жыйындын жүрүшүнө кабарчыбыз Уланбек Тыйканбаев токтолот. Канадалык компания менен кыргыз тараптын экология жаатында орток пикирге келиши талкууга жем таштады. Адистер жаңы келишим Кумтөр кенинин айланасындагы көптөгөн маселеге чекит коет деп эсептейт. Макулдашууга ылайык Центера Голд Кыргызстанга $10 миллион котормой болду. Айрым пункттарына токтолсок, жаратылыш өнүктүрүү фонду түзүлүп, ага $50 миллион түшөт. Муну менен катар жыл сайын экология үчүн төлөнчүк каражат $310 миң $3 миллион чейин өсөт. Бишкектеги онкологиялык оорукананы жаңылоого $10 миллион бөлүнмөй болду. Калыбына келтирүү фондундагы $23 миллион АКШ чет өлкөдөн Кыргызстанга которулат. Бул каражат калыбына келтирүү багытына талап кылынгыча өлкөнүн экономикасы үчүн айланат. Чалгындоо иштерине дагы миллиондогон доллар каралууда. Андан тышкары Кумтөр кенинин азыркы менеджменти кайра куралып, аны жетектеген адамдын 3-өө кыргыз жарандары. Ушул жылдын этегинде Кумтөр кени ачылганына 20 жыл толот. Андан бери эки тарап сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү менен оң жыйынтыкка жетише алган жок. Адистердин пикиринде артта калган жылдары чечүүчү ролдогу адамдардын позициясы башка болгон. Иссык-Куль очень нуждается в экологической чистке. Келишимдин оң жактары көп. Алардын бирине токтоло кетсем, Ысык-Көлдүн экологиясын жакшыртууга бөлүнчү $50 миллион бул чоң жардам. Буга чейин эч ким кен өндүрүүчү компания менен сүйлөшүүлөрдө экономикалык тарабын эске алган эмес. Жалаң саясатташып келген. Кумтөр кени саясий өңүттө көп колдонулчу. Бул өкмөт башчынын жаңы командасынын бирдиктүү позициясы болуп путуп чыкты. Мурун Кыргыз алтын ишканасын жетектеп турган саясатчы Токон Мамытов 2015-жылы ушул келишимдерге жетишүү аракеттери көрдүк. Бирок ишке ашпай калган дейт. Мамытов андагы коюлган шарттардын 80-90% аткарылганын белгилейт. Кийин 15-жылы ошол кезектеги премьер-министр каршы чыгып, анан иш бузулгандан кийин анын сүйлөшүүлөр токтоп калды. Азыр болсо, азыркы өкмөттүн чоң жетишкендиги ошол мурдагы жүрүп аткан сүйлөшүүлөрдүн материалдарын, ошол биз койгон талаптардын баарын ыргытып ийбей, ошол Сооронбай Жээнбеков премьер болуп турганда ал баштаган, азыркы премьер Сапар Исаков улантып кетип туруп, мына бүгүн ошол жыйынтыкка чыгып атат да келип атабыз. Ишкер чөйрөсү да өкмөт менен Центеранын тил табышканын кубаттайт. Анткени өлкөгө инвестиция тартууга климат жакшырды. Тоген тармагындагы адистер эми инвесторлордун Кыргызстанга болгон чочулоосу жоюлат деген ишенимде. Конечно, для нас очень важно заключение этого соглашения, потому что это... Бул келишим биз үчүн өтө маанилүү. Бизге чет элдик компаниялар кызыктар болуп келери менен эле Кумтөр кени менен абал кандай деп сурайт. Биринчи кезекте кендин айланасындагы абалга кызыгат. Өкмөт башчы өлкөгө пайдалуу жетишкендикти алып келди. Келишимге түзүлдү, бирок ири өлчөмдөгү каражат агымы кайда агат, ал башка маселе. Эксперттер өкмөт көтөрүп чыккан таза коом программасы аркылуу акча эмнеге жумшалганын көзөмөлгө алуу зарыл деген сунуштарын айтышты. Уланбек Тыйканбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук, 1 канал.